Кыргызстанда Курманайт майрамы 28-июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. 19-июн Зулхижжа айынын 1-күнү болгондуктан 27-июнда Арапа күнү болот. Мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири Курманайт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн соң болот. Ай календарине ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй же төөнү союшуп, дастаркан даярдашып, бири-бирин коноктошот. Бүгүн 19-июнга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 504 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары Ачык Акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 1439 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 442 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат.